Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Öspürüm satууга çıktı. Жаска 3 жаш чыгат экен, бышты чыгат экен азыр. Кунан экен туугандар. Азыр ушул өспүрүмдүн маалыматын беребиз. Бул өспүрүм Аксынын Кербен деген жеринде Жарокул деген акебиз болгон. Аксыда Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп жүргөн. Ошонун Кадыркул Ажы деген жылкы фермасы бар эле туугандар. Ошол жерден чыккан өспүрүм бул. Аксыда көпчүлүгү тааныган, билгендер билет. Бул ошо жана караттын баласы эле. Караттын баласы. Аксыда бир чоң карат деп койчу элек. Ошол аттын баласы. Муну уругу дагы жакшы чуркап жүргөн туугандар. Булактарда азыр деле чуркагандары бар. Аксы территория аябай жакшы билет бул жылкынын линиясын. Үчөө башын көрсөтөлү азыр. Нукура таза кыргыз жылкы туугандар. Жайрак бастырчы, арка жагын көрөлү. Чатка аяктарын көргүлө, сооруларын. Кайтарары. Урбак тарбиясы жакшы элеби? Жаман адаттар жокпу? Жүрүш. Мындай базыктары баягында тиштеп тебип бая кылбайбы? Жок. Бастырчы. Таза кыргыз жылкы ушу. Атасынын бою 1.72 жакын эле. Атасынын биз дагы көрүп жүргөнбүз. Бул өспүрүмдүн 3 буту ак экен. Буттары тазабы, шиштери жокпу? Жок. Травма алган жерлери жок. Канча бунун баазы Нурбакыт? Баазын айт. Баазы 350. 350. Кем болобу? Туугандар, бул аттын линиясы аябай жакшы туугандар. Могу Аксыга жакын Өзбекстан территориядагылар дагы жакшы билет. Жарокул деген акебиздин караты болгон, ошонун баласы. Азыр карат өлгөн туугандар. Булакка дагы аябай жакшы чуркап жүргөн. Кулундары дагы жакшы берип жүргөн. Анын балдары дагы. Нарактан беракка бир чабып койчу, чуркашын көрүп коелу. Бияка барып тур, бияка чапса. Bияка чаба бер болду. Чуркашы дагы аябай уч аяк жылкы. Тектүү аттардан издегендер болсо туугандар мына ушу жанына келип көргүлө, минип көргүлө. Башы дагы жумшак экен, Ат Аксы районунда турат азыр туугандар. Ушул баланын номерлерин жазып калтырып кетебиз описанияга. Номерлерге чалып байланышка чыгып сүйлөшүп, кемин сурайсыңар, туугандар жаккан болсо жанына келип көрүп алсаңар болот.